Мен мурун Oriflame Fabelic'te иштегем, бирок эч нерсе таппадым деген болушу мүмкүн, Жакшы көбүнчө заказ алып иштедиңизби же группа түзүп иштеп көрдүңүз беле деп сураганда, өзүм үчүн алып дейт. Анан биз жылмайып, жакшы маанай менен, жакшы көз караш менен шылдыңдабай жөн эле. Ошондо сиз өзүңүз үчүн алып эле башка эч нерсе кылбаганыңыз үчүн акча чыгат деп ойлодуңуз беле? Дегенде канчалык глупый суроо ойго келгенин өзү түшүнөт дагы, анан күлкүсү келет, Сиздин ишиңизде күнөө эмес экен, өзү туура эмес түшүнүп алыптыр деп түшүнөт, Анан ушинтип анан туура эле бул сизге окшогон адамдар көп эле болот, өзү үчүн алышат, мен иштеп атам деп ойлойт. Бирок сиз азыркы учурда дүкөндөрдө деле өзүңүз үчүн алтасыз, ал жерде не то что акча түшөт, даже белектер берилбей туурабы десеңиз, ооба дейт. Эми сиз бизнес кылып көрдүңүз беле, иштеп көрдүңүз беле десек, жок дейт. Мен сизге ошону жасап көрдүңүз, ошону бир жасабасаңыз да просто таанышып коюңуз деп айтып атам деп анан сунуш кыла баштайт экенсиз. Эгер сиз 4-6 ай ичи биз айткан жол менен күндө тынбай 4-5 сааттан иштеп турсаңыз, анан 4-6 айдан кийин ай сайын алган айлыгыңыз 30 000 сомдо түзсө, анда берилип иштей белеңиз деп сурайт экенбиз. Бирок эмне кантип кылыш керек бүт көрсөтүп үйрөтүп турсак, даже кыскартып коелу 4-6 ай эмес, айталы 1 ай иштеп кой, кийинкисинде 30 000 чыга баштайт десе, иштей белеңиз, үйрөнөлүңүз. Ошого дейт. 1-2 ай, к сожалению, андай болбой калышы мүмкүн, болгон учурлар болот, өтө аз болот. Бирок көпчүлүк адам 4-5 айда гарантия чыгып атышат. Кыла белеңиз десек, кызыгып көрө белеңиз хотя бы ушундай вариант десек, анан ооба көрөт элем деп анан кийин уже сунуш кыла баштайт экенбиз. Заказ алып, бирок эч ким эч нерсе албай койду. Заказ алып иштеп аттым десе, сиз кандайдыр бир сабактарга катышып көрдүңүз беле сатуу боюнча дейт экенбиз, Канча кишиге сунуш кылып көрдүңүз ал деп десе, кандай эмне деп сунуш кылып аттыңыз, каталогду же товарды деп сурайт экенбиз. Сураганда түшүнүктүү болот, көпчүлүк проблемалар, көпчүлүк жасай албаган учурлар, Эгер адамдар сизге жакшы заказ кылып турса, улам сатып алып турса, иштей белеңиз. Анда деп муктаждыгын билген аракет кылыңыз. Ооба иштейт элем. Мисалы, канча акча табыш үчүн иштейт элеңиз? Мисалы үчүн 2-3 миң табыш үчүнбү же 10 000 15 000 табыш үчүн иштей белеңиз. Экөөсүнүн убактысы ар кандай болот. 2-3 миң табыш үчүн азыраак убакыт коротосуз. 10-15 000 табыш үчүн көбүрөөк убакыт коротосуз. Кайсынысын тандайт элеңиз десек, айта баштайт, Айтыңызчы, эгер сиз чач жасап иштешке кызыксаңыз да, анда сиз бир салонго барып, акча төлөп, анан 1-2 ай, жок дегенде 1-2 ай үйрөнүшүңүз керек болот, туурабы? Акча төлөп, туурабы десек, ооба дейт. И то сразу кардар пайда боло бербейт, Дагы да кандайдыр бир убакыт аз акчага иштеш керек болот, бекер иштеш керек болот, иш болбой турат. Бирок анан кандайдыр бир убакыт иштей берсеңиз, жасай берсеңиз, анан акырдык менен өзүңүздүн кардаарларыңыз пайда болот, туурабы? Же кесип боюнча мына иштеш үчүн 5 жыл окушуңуз керек болот, контракт төлөп. 5 жыл бою сизге бир тиен акча түшпөйт. 5 жылдан кийин да жумуш болбойбу ага эч ким кепилдик бере албайт. Жакшы айлык болушуна да эч ким кепилдик бере албайт, туурабы десек. Эми биз сизге айтып атабыз, 1-2 жума убактыңызды жакшылап, биздин видео сабактарды көрүп коюңуз. Атайын сабакта 1 саат 2 саат отурбаңыз. Видеолорду жакшылап көңүл коюп көрүп коюңуз. Анан ушул жерде видеодо айтылган тапшырмаларды аткарып, видеодо айтылган нерселерди жасай берсеңиз, сөзсүз заказ пайда болот, сөзсүз кардар пайда болот. Анткени бул товарларды так эле сизден болбосо башкалардан адамдар алып атышат. Ал видеолорду көрүп бүт каталарыңызды түшүнүп каласыз, канткенде заказдар көбөйөт. Бүт түшүнүп каласыз. Анан дагы уже кылса болот экен дагы деп каласыз дагы, жасап атып. Оңой эле турбайм, мен кыла албайм деп жүргөн турбаймбы, жөн эле деген ойго келесиз. Макулсузбу ушул жасап көргөнү, жөн эле. Эгер жасай албасаңыз эч нерсе жетпейт. Болгону 1-2 жума жасап көрдүңүз. Зато болуп калса кошумча сизге 3-4 күн түшүп турат. Эртеден кечке иштебестен кошумча көрсөтөлүү деп анан айта баштайт экенсиз. Бул жерде байкасаңыз, кызыкчылык табуу боюнча да мисалдар көп болуп атат. Сунуш жөнүндө эмес, көбүрөөк кызыкчылык табуу жөнүндө да суроолор көп болот, Неге? Мен экөөнүн байланышы бар экенин көрсөтүш үчүн ушул мисалдарды бирге көрсөтүп атам да. Мен мурун Oriflame Fabelic'te иштегем, бирок эч нерсе таппадым деген дагы улантып атабыз. Демек заказ алып, кийин декретке чыгып иштей албай калдым. Заказ алып иштейчү элем, жакшы иштейт элем, кийин иштей албадым дедик, Сиз группа түзүп иштеген эмессиз белеңиз дейбиз, Десек, жок дейт. Сиз активдүү жана пассивдүү пайда деген жөнүндө уктуңуз беле буга чейин? Бул эми эгерде үйдөн чыга албай калсаңызчы, үйдөн чыга алса, заказ менен иштөө вариантында муну дагы көрсөтө берет экенбиз. Азыр биз көбүнчө интернеттен отуруп, иштеп отуруп айлыкка чыгуу вариантында көрсөткөн аракет кылабыз да. Ошол мисал болду. Азыр интернет аркылуу үйдөн иштеп айлыкка чыкса болот. Ошол жөнүндө уктуңуз беле дейт. Сурадык, тургандай. Бул иште сиз интернетте Одноклассники, Instagram аркылуу биз Fabelik дүкөнүн реклама кылып иштейбиз. Ошол дүкөндө раскрутка алганга жардам беребиз. Анан раскрутка алганда адамдар канчалык көп товар алса, ошончолук көп бизге айлык төлөнөт. Кимдир бирөө катталып алып 20% арзан алып турууга кызыгат, кимдир бирөө заказ алып иштеге кызыгат, сизге окшоп. Кимдир бирөөнүн баласы чоңоюп калды, бир аз чоңоюп калды, үйдө ошо баласын караганча кошумча иштегиси келет. Кимдир бирөө сизге окшоп чыга албайт, ошон үчүн интернет аркылуу иштеп айлыкка чыгууга кызыгат. Ушулардын баары тең товар алып турган үчүн сизге Fabelik айлык төлөйт деп түшүндүрдүк, Эми караңыз, байкаңыз, мен плюстарын айтып кетем. Үйдөн чыкпай акча тапсаңыз болот. Чет өлкөлөргө саякат кылсаңыз болот, компаниядан. Пенсияга чыксаңыз болот, карьера курсаңыз болот, нолдон бизнес баштасаңыз болот. Ушулардын кайсынысы көбүрөөк сизге кызык деп сурайт, Дегенде карьерасы жакты, ушунусу жакты, мындай жакты дейт. Бул сизге ушул нерсеге жетүүгө жол көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турабыз биз. Плюс биз сизге ушул нерсеге жетүүгө жол көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турабыз. Жалгыз иштебейт экенсиз. Жалгыз эмес, биз менен команда болуп иштесеңиз болот.
Анан биз сизге колдоо көрсөтүп жардам берип турабыз, үйрөтүп турабыз. Анан сиздин группаңызда да сизге окшогон адамдар пайда болот. Ошолор менен команда болуп иштесеңиз болот, жалгыз иштебей. Мисалы Борбуева Гүлназ ушундай натыйжаларга жетти, айтып беребиз экен. Сумарова Мариям, Айдана Жуманбаева 7-8 ай иштеп отуруп, мына машина автоунаа алып деп айтып берет экенсиз. Ошондой презентация жасайт экенсиз. Презентацияга сөзсүз мүмкүн болсо окуяларды кошкон аракет кылыңыз. Буга чейин биз сатуу сабактары, биринчи баскыч деген сабакта дагы мына ой пикирлер, отзывдарды, окуяларды айтып берген аракет кылыңыз көбүрөөк. Булар адамдарды оңой кызыктырат деп айтып бергенбиз. Ошол сабакта да көрүп коюңуз сөзсүз түрдө. Дагы да мисалдарды келтирели. Демек Арифлеймде иштеп көргөм. Арифлейм боло берет кандай болсо, группа түзүп. Группам чачылып кетти деген болушу мүмкүн. Эмне үчүн чачылып кетти деп ойлойсуз деп сурайт экенбиз. Товардын баасы кымбат болуп, заказ азайып кеткен үчүн болушу мүмкүнбү адамдарыңыз кетип калганы деп сурадык. Обучение жетишпей, кантип иштешти билбей, мотивация жетишпей чачылып кеткен болушу мүмкүнбү деп байкадыңыз. Биз акырындык менен анын проблемасын чукуп тапкан аракет кылабыз. Эмнеде болду экен проблемасы деп ушул мезгилде. Мүнөздөрү, ошону билип алгандан кийин мүнөздөрүн айта баштадык. Фаберик Россиянын компаниясы, негизги базары СНГ мамлекеттери. Ушул себептен баалары биздин элдин, СНГ мамлекетинин элинин чөнтөгүнө ылайык чыгарылат. Анан долларга карабайт, рубльга карайт. Доллар дайым өсүп кете берет, билесиз. Мисалы үчүн 2 жыл мурун канча эле, азыр канча эле билесиз айырмасын, а рубль көп деле өсө бербейт. Азыр тескерисинче түшүп кетти, ошон үчүн баасы өтө деле кымбат эмес, тескерисинче өтө арзан болуп кетти. Баасы өтө кымбат эмес болгон үчүн консультанттарга да элдин заказ алуу оңой болот. Кардарларын кармап калуу да оңой болот. Демек сизге группа түзүү дагы жеңил болот. Жана аны кармап калуу да оңой. Мына айталы, эгерде баасы кымбат болсо, кандай болот мына? Мына көрүп атасыз сүрөттө, адам колесо, мына колесодо чуркабай калса эле аны колесо айталы аркага тартып кетет, Ал эми чуркаса ал жок дегенде ордунда турган болот. Эмесе аркага кетип калат деп атабыз, Мына ордунда туруш үчүн кечке чуркаш керек. Эгерде товар кымбат болсо, товардын өтүмдүүлүгү өтө начар болсо, товар элдерге өтө деле керек эмес болсо, кээде гана керек болсо, тез өтүп турбайт, өтө кеч өтүп турса ал товар, демек сиздин менен группаңызда иштеген адамдар да кыйналышат. Улам жаңы кардар издеш керек болот. Улам жаңы кардар табыш керек болот. Мурунку кардарлар тез алып турбайт, кеч алат. Бир жылда бир алып коет, жарым жыл алып коет. А бирок биз ай сайын акча табып турганыбыз келет. Ошол себептен сиздин группаңыздагы адамдар иштебей калышы мүмкүн. Ал эми анан мынтип мына колесодон чыгып, как белка в колесе дегенде колесодон чарчап чыгып, ой, бул ишти иштебей эле коет окшойм деп анан группаңыздан адамдар кете баштайт. Ошондой болбош үчүн мүмкүн болсо товар элге жакын болуш керек экен, элдин чөнтөгүнө ылайык болуш керек экен. Мына биздин учурда биздин компания дал ушундай баада коюп атат. Ошон үчүн сизге группаңызды кармап калуу кыйла жеңил болот. Ошол учурда сиз группаңызды кармап каласыз, группаңыз чачылып кетпейт. Кармап калуу оңой болгон үчүн да сизге өсүү да оңой болот. Сиз убактыңызды мурунку эле акчаны табыш үчүн, мурунку эле адамдарыңыздын ордун толуктап туруш үчүн кетирбестен, убактыңызды ошол адамдардын санын көбөйтүү үчүн иштейт экенсиз көбүрөөк. Убактыңызды көбүрөөк ошого бөлөт экенсиз дагы, андан тезирээк өсөт экенсиз. Ошон үчүн биз менен өсүү, биз менен чоң акчаларга чыгуу кыйла жеңил болот экен. Жана ошондой эле билесиз, байкасаңыз керек, Фабриктин каталогунда ассортимент өтө көп. Өтө көп дегенибиз ошол эле адамдар. Мунусунда пудра алса, кийинкисинде айталы чачпай калат. Үчүнчүсүндө кийим алат, төртүнчүсүндө жана башка нерселерди алып турат, Ошол эле адамдар продукциясы бүтө элек болсо да дагы да башка нерселерди алып турат экен. Айта кетчү нерсе, тармактык маркетингде иштеген адамдар менен көп сүйлөшсөңүз, өзгөчө ден соолук компаниясында кымбат продукциясы кымбат, бизнеске кирүү үчүн 10 000, 20 000 берип кириш керек болсо, ошондой адамдар менен сүйлөшүп турчу болсоңуз, ошондой адамдарга мен түшүндүрүп кызыктыра билгим келет десеңиз, же ошондойлорго мен кызыктыргым келет, өзүм жасай албасам дагы видеонун жардамы менен кызыктыргым келет десе, сиз тармактык маркетингде иштейсиз деген даяр презентация бар. Ошол башка компанияда иштеген адамдар үчүн сонун презентация бар. Ошону көрүп чыгыңыз, өзүңүз дагы 1 сыра, 2 сыра көрүп, мүмкүн болсо паузаны басып алып, мен сүйлөгөндөрдү артыңыздан кайталап суроо беришти үйрөнүңүз. Ошол жерде сонун суроолорду берет, байкасаңыз, мен жооп бербейм, көбүнчө адамдар өздөрү жооп бере турган кылып, сонун суроолорду берет. Суроолордун жардамы менен аларды багыттап турам. Ошол суроолорду үйрөнүп алганы, жаттап алганы аракет кылыңыз, жана ошол видеону түшүнүп алганы аракет. Жана ошол видеону сиз башка адамдарга жөнөтүп дагы пайдалансаңыз болот. Бир аз жолукканда бир аз кызыктырып, ушул суроолорду берип, анан кийин видеону жөнөтүп койсоңуз болот. Эми башка учур, мына мен азыр базарда иштейм, кийимге сатам деп атат, Биз бизнес сунуш кылабыз, мына эми көрөлү. Базардан чарчап чыккыңыз келбей калган учурлар болуп турабы дейбиз. Ысыкта күндүн аптабы кыйнап, тердетип, алды курутуп атканда деп сүрөттөп бериңиз. Сүрөттөсөңүз ошол мезгилдерин эстейт. Базардан тажаган учурлар болуп турабы? Күн суукта, чилдеде суу кызылдатып атканда да базарга чыккыңыз келбей турган учурлар болобу? Өзгөчө саат 6-да туруп, 7-де туруп ачуу, 8-9-да туруп ачуу кыйынбы сиз үчүн? деп сурайт экенбиз. Кар жаап, жамгыр жаап, бүт жак ылай чыла суу болуп турганда чыккыңыз келеби деп сурайт экенбиз. Дегенде жооп берет, Ошондой учурларда сиз башка иш жөнүндө ойлогон учурлар болобу? Мисалы үчүн офисте отуруп, же үйдө отуруп иш кылсам, кана эле деген ойлор болуп турабы? Дегенде ойлогон ойлор болбосо дагы сиздин сурооңуздан кийин ойлой баштайт. Эмне сунуш барбы дейт өзү. Дегенде анан биз сурайт экенбиз, анан кийин көрсөтөбүз экенбиз. Фабрикте иштегенде сөзсүз көтөрүп жүрүп сатпастан, адамдарды интернет аркылуу жаздырып иштесе болот. Интернет жана телефон аркылуу иштесе болот. Группа түзүп коесуз, алар өздөрү интернет аркылуу сатып алган үчүн сизге акча түшүп турат.
Сиздин ишиңиз ошол группаны жетелеп өстүрүү, үйрөтүү, өзүнүн заказын кетирүүгө үйрөтүү, ошол кардарларды табуу. Аны биз бүт үйрөтөбүз, бизде атайын үйрөтчү даяр видеолор бар. Аларга үйрөнүш үчүн да бизге тынбай офиске келип отурбай, өзүңүздүн ушу базарда иштеген жериңизде эле клиент чогулчуда видеолорду интернеттен көчүрүп алып, интернеттен биз сизге жөнөтөбүз, ошону көрүп үйрөнсөңүз болот. Фабрикте иштесеңиз, сиз офисте отуруп, үйдө отуруп иштесеңиз болот. Офиске чыгып, кийинип, жасанып алып иштесеңиз болот. Бул ишти кантип эмне кылышты бүт үйрөтөт. Башында корксоңуз, кошумча базарда отурганча кылып үйрөнө берсеңиз болот. Интернет аркылуу ишке үйрөтчү видеолорду бүт көрүп отуруп үйрөнүп алсаңыз болот. Айталы бир ай убактыңызды бөлүп коюң, түшүнүп каласыз бүт. Анан жакшыраак айлыкка чыгып калганыңызда базарды бирөөгө тапшырып, же реализатор коюп койсоңуз болот. Базардан да акча түшө берет, же болбосо сатып берсеңиз болот кааласаңыз. Бул бизнесте сиз иштеп отуруп чет өлкөлөргө саякаттарга чыгып турсаңыз болот. Сонун майрам, конференциялар, мааракелер болуп турат. Ошолорго катышып турсаңыз болот. Базарда ызы чуудак кыйналбай, мен эртең саат 5-те туруп чыгып отурбай, базарда чаңда иштебесең, таза жерде иштесеңиз болот. Өзүңүздү мына чыныгы мына бизнес леди, королева сезсеңиз болот бул бизнесте. Деп презентация жасап береткенсе, чындап эле ошондойбу дейт. Мисалы, ойчу чындап эле ошондой, мен ошондой адамдарды көрүп жүрөм деп анан окуяларды айтып береткенсиз.